Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен Киров суу сактагычына суунун аз көлөмдө агып келип жаткандыгын билдиришти. Талас дарыясынын бассейнинде суу аз болгондуктан быйыл Киров суу сактагычында суунун көлөмү кескин азайган. Өткөн жылы суу сактагычка агып келген суунун көлөмү секундасына 13,7 метр кубка жетсе, бүгүнкү күндө 0,7 метр кубту гана түзүүдө деп билдиришти министрликтен. 1 сентябрдан тарта Кара Кече көмүр кенинен социалдык мекемелерге көмүр тартуу иштери башталат. Маалымат кылайык, учурда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы тарабынан көмүр отун казып даярдоо иштери жүрүп жатат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн 1-орунбасары Адыл Сапаров көмүр казуунун абалын көрдү. Ал Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канатбек Ашырбаев менен жеринде сүйлөшүп, шарты катаал Нарын облусун көмүр отуну менен биринчи камсыздап берүү, көмүр тарткан автоунааларды карьерге жумасына 2 ирет кезексиз киргизүү жана башка өтүнүчтөрүн айтты. Кыргызстандын тай-бокс боюнча курама командасынын мүчөлөрү Азия чемпионатында 18 медаль жеңди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 21-28 август күндөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өтүп, ага 7 мамлекеттен келген 970тен ашык спортчу катышты. Кыргызстандын капчыгы 6 алтын, 3 күмүш, 9 коло медаль менен толукталып, курама команда жалпы командалык эсепте 3-орунду ээледи. Белгилей кетсек, курама команда Мелдешке башкы машыктыруучу Сыргак Айталиев жана машыктыруучу Дилшат Даутовдун жетекчилиги алдында катышты.